Рахима Абдрасулова айым кийим тигүү, бычуу, чийүү боюнча жаш тигүүчүлөргө билимин берип келгенине бир топ жыл болду. Ал бул багытта өзүнүн илимин жактаган. Рахима айымдын өзгөчөлүгү унутта калып бара жаткан салттуу кийимдерди жандандырууда. Ошол эле салттуу кийимдердин ичинен белдемчи тигүүгө өзгөчө басым жасаган. Көркөмдөөчү Рахима айымдын көздөгөнү салттуу кийимдерге кайрадан жан берип таңазалоо. Ошол себептен бул иштин үстүндө көп изденет. Биздин мына изилдөдө биз бир жыл болуп кетти, 2 жыл болуп кетти. Мына Бишкектен ошол Гульсана деген эжекебиз келген. Биз музейлерди, Оштун музейлерине атайып баягындай разрешение алып кирип, музейлерде сакталган экен. Аябай көп белдемчи бар экен. Где-то 30-40 чакты белдемчи бар экен. Нукра кыргыздын белдемчилери. Ошо бүт архивден алып чыктырып, сүрөткө тартып, жазып, размерлерди жазып чыкканбыз да. Ошонун негизинде кандай түстөрдө, в основном темный түстөрү, анан кызыл түс, мына кызыл түстөгү сөзсүз белдемченин чекесине кыюу деп коет. Чекесине сөзсүз бардык белдемчиде бар экен да, именно бордовый, мына кызыл түстөрдөчү кыюу деп коет. Ошо чекесинен келтиришкен, бардыгында бар экен да. Анан ал жерде көрүнүп турду, аябай чындап эле жакшы кыйын чебердин белдемчилери кандай экен, жөнөкөй адамдар белдемчинин музейде бар экен да, сакталып жазып чыктык, жазып чыгып, ошо негизинде изилдөө жүргүзүлүп атат. Белдемчилер өзү бөлүнөт да, түштүк белдемчи, анан түндүк. Ошол жерде отличиясы бар да, мындай. Мисалы, мынау менде турган белдемчи бул түндүк регионуна караштуу. Ошол жактагылар ушундай белдемчи киет эле да. Түштүктө мындай белдемчи. Коздоп мынау сборкаларын, саймалары северный региондо көп болот да. Түштүктө болсо именно мынау поезд эле саймалар сайып, анан мына жерин мынтип адрасты кошуп, башка саймалар азыраак эле болот да. Анан бул жерде түштүк менен түндүктүн белдемчисинин отличиясы, мына жерде сборка болбойт. Мына жеричи мындай пышный болбойт. Социальный статус боюнча белдемчи тагышат эле аял кишилер. Канчалык саймалары көп болсо, жыш саймалары менен болсо, бул баягы байдын аялы деп белгиленет эле да, мындай. Анан сөзсүз түрдө мындай кундуздун мехи менен чекелерин эме кылып коюшат эле. Коздоп коюшат эле. Кундуздан көп кыргыздар кундуз тебете, кундуз шкурканы көп иштеткени үчүн, норка азыр мен бул жерде норка тыйып койгон үчүн, ал жерде кундуз болсо аябай сонун көрүнөт да. Жөнөкөй статустагы апалар саймасы азыраак, саймасы жок деле белдемчи тагышкан, күнүмдүк турмушкачы иш кылып атканда. Кыз бала турмушка чыгып, тун наристесин жарык дүйнөгө алып келгенде, ата-энеси бешикке кошуп белдемчини алып барышкан. Ошол эле белдемчи мурастан мураска өтүп, көп жылдап колдонууга мүмкүн болгон. Мунун бирден бир себеби анын тигилишинин колдонулган кездемелеринин сапаттуулугунда дешет. Азыр турмушка чыга элек кыздар эле кыз узатууда белдемчи тагып чыгып атат, ал туура эмес. Өзү белдемчини төрөгөндөн кийин тагышат да кыздарчы. Төрөгөндөн кийин, значит, белдемчи тактыңбы, значит, элдер түшүнөт, что баласы бар экен деп түшүнүшөт да. Илгери биздин кыргыздар мынау айтып берип сүйлөбөстөн эле кийимден эле билип коюшат эле. Кандай статустагы келин, мисалы, кайсы уруудан, канча жашта, канча бала чакасы бар, ата-энеси кайсы уруудан, кандай жерге турмушка чыкты, кайсы урууга деген кийимден эле билип койчу эле да. Азыркы учурда андай нерсе жок болуп калды да. Ошону сактап
сактап кармансак жакшы болот эле. Ошол жерде ошо белдемчини айтып атам го, турмушка чыккандан кийин балалуу болгондо тагынышат. Түн болуп, анан жылуу дагы болот. Бул ХБ тканынан тигилет да булар. ХБ ткань тиккен үчүн мына жер жылуу болот. Анан илгерки биздин апаларыбыз ичтери да чыкпайт эле, түптүз жүрүшөт эле, осанканы бүт баарын оңдойт да. Ичи да чыкпай, анан жылуу дагы болот. Тоолордо, жайлоордо жашаган үчүнчү. Инечиктин узунлугу канча болуш керек? Бир локоть вот так жетет ушул. Мындай примерно мынанча кысар болот. Будан узун болсо жүдөйсүңөр. Чебер Рахима Абдрасулованын айтымында азыркы жаштар салттуу кийимдерди тигүүгө кызыгып, ал багытта сабак алууну каалагандар көбөйө баштаган. Аларга улуттук кыргыз кийимдеринин тарыхын, маани-маңызын терең түшүндүрүп үйрөтүүгө аракет кылат. Мындай жаштардын баары көңүл кубантат дейт каарман. Убакыттын өтүшү менен салттуу кийимдерге болгон талап жоголуп, заман талабына жараша Европа стилиндеги кийимдерди колдонуу басымдуулук кылып калган. Улуттук кийим тигүү маданияты бир топ аксаган болчу. Эми мынтип чеберлердин жардамы менен кайра жанданып, аздап эл арасында колдоно баштагандар пайда болду. Илгери кыргыз айымдары белдемчини турмуш тиричилигинде белди бекем жылуу кармоо үчүн колдонушкан болсо, бүгүнкү күндө кооздук үчүн такай, той аштарда гана колдонуп калды. Анан калса нагыз үлгүсүнө дал келбеген формада тигилип жатканы бир аз тынчсыздандырат. Азыркы мына мисалы биздин көп магазиндерде башка жерлер дизайнерлер чыгарып атат. Ал салттуу илгерки белдемчи эмес. Ал мына саманбап, ал жер такыр эле илгерки белдемчини эмес, сактаган жок. Жөн эле пояс менен эле юбка кылып, саймалар менен көркөмдөп. Технология, бунун технологиясы өзү башка. Мисалы подкладочный илгерки белдемчилер кышкы жана жайкыга бөлүнчү эле. Кышкы дегенде бул ичили ХБ болот эле, бирок ичине баягындай эмени шырып чыгат эле, пакта салат эле же кийиз жүндөрдү, төнүн жүнүн, койдун жүнүн салып шырып чыгат эле да. Аябай жылуу болот эле, жылуу болуп жакшы сонун болот эле. Жайкыга болсо жөн эле ичилик менен эле мына саймасын саюу эле жеңил болот эле. Бирок жайкы ушу тоодо жайында деле белдемчи тагышат эле да. Бир белдемчини тигип бүтүрүү бир топ убакытты талап кылат. Аны изилдеп, кездемесин таап, саймасын түрлөп саюу машакаттуу иш. Саймасын ошондо мына жерде болот, берип саймасы. Өдөгө жылдырдыкпы? Мына жак. Бул экинчиси да. Мына жерде саймасы. Мынаны этегин мен узартып койдум. Салттуу кийим кечелердин тарыхын терең изилдеп,
кызыккан чебер катары Рахим айым кыргыз элинин бай тарыхына сүңгүп кирип, тээ илгери ата бабаларыбыз колдонгон улуттук кийимдери тууралуу келечек муунга көп маалымат бергиси келерин баса белгиледи. Ал эми белдемчиге түшүрүлүп жаткан саймалар тууралуу да өзүнчө кеп кылсак болот. Саймасы өтө оңой. Сайма кыргыздын бул керме саймасы мен үчүн антистресс катары. Мен сайма сайганда кийимге саямбы, белдемчиге саямбы, сайма сайганда мен эс алам. Түштүк түндүк белдемчин деп атпайбызбы? Керме сайма сайышат. Биринчиден белдемчини размерлерин билгенден кийин биз саймасын ойлоп табыш керек. Саймасы дагы мен жана айтып кеткендей бир нерсенин маани болуш керек да. Маанилүү болуш керек. Саймасы маанилүү. Ол маанисин биз каяктан алабыз? Сайманын маанисин мисалы уурусун тартсак болот, же бир жаратылышты тартат, же бир мисалы бир тилектериң, ой тилектериң болсо, ошолорду сайып чагылдырса болот да. Бир белдемчин саймасын сайса, эми эртеден кечке отурса, бир айда сайып бүтсө болот. Анан мен жумушта иштеген үчүн, жумуштан кийин келип, как антистресс катары колдонгон үчүн мен где-то 2-3 ай убакыт кетирем да.